Assalamu alaikum ардактуу Ош Кабар YouTube каналын көрүүчүлөрү, кадырлуу биздин катталуучулар, бизнесмендер, багбандар, амансыздар. Бул чыгарылышта өзгөчө чыгарылыш болот. Мезгилдин талабына ушул айлардын талабына ылайык бул чыгарылышта мен сиздерге Баткенден салам айтам. Тактап айтканда Кадамжай районунда турамын бүгүн. Числону эскерте кетсек, 19 март 2022 жыл. Жаз жарыш күз күрөш дегендей көчөт баалары кандай болду? Мына ордунда, питомникте, багбандарда, ишкерлерде, дыйкандарда десек дагы болот. Баалар кандай болуп жатат? Ордундагы бааларды сиздерге жеткирип өтөм. Кандай көчөттөр, баасы канчадан? Сиздерден лайк болсун, Ош Кабардан жаңы чыгарылыштар болсун. Анда эмесе чыгарылышыбызды баштадык. Лайк басып коюңуздар. Мен бул жерге келгенимдин себебин да түшүндүрүп өтөйүн. Бул жерге келдим, мына Жылдыз эжекебиздин алдына. Өзү ишкер, багбансызбы же ишкерсизби же кандай? Ден соолугуңуз жакшы, саламатсызбы, иштериңиз жакшыбы? Ишкерсиз дагы, багбансыз дагы. Эки түрүн алып кетет экен. Мына Жылдыз эжекебизден бүгүн маалымат алып сиздерге бөлүшүп өтөмүн. Эжеке, айтсаңыз эми бул мынау гүлбү, бу кандай эмесине кирип калат? Мында тамырлары, топурактары менен экен, гүлдүн сорту кандай? Ушул бул дарактар эми заманга жараша экен, эми заманы келиптир. Элдер кооз үйлөрдү салып, кооз бир мындай ошошпогон бир башкача сулуу нерселерди үйүнүн астына тигишти каалап калыптыр. Ошо заманын талабына байланыштуу ушуга окшогон декоративный гүлдөрдү алып келдик. Булар гүлдөйт, просто эле жалбырагы менен өзгөчөлөнүп турат. Жазын кышын жапжашыл болуп турат. Бул канарский пальма деп коет. Бул өзүнчө бир сулуулук берип турган бакта кооз, бир өзгөчөлөнүп турган дарактардын катарын толуктайт да. Эми бунун бир данасы канча сомдон сатылып жатат азыр? Ушул күндө мына сиз ордунда баасы турайлы, базарда 1800 сомдон берип атам. 1800 сомдон буларды берип. Моуларды 1500 сомдон берип атамын. Булар пальма, жок, бул башка сорту. Бул башка сорту. Теги бул розаларыңыз өзгөчө мындай ар бир даана болуп турат го. Буларга да кичине токтолбойлубу? Бул гүлдөр штамповый роза деп коет. Булар 3-4 түрдө гүлдөйт да. Ошон үчүн бул бийик өсүп туруп, өзүнчө бир башкача кооздук берет. Башка розалардан айырмасы? Айырмасы ооба. Сортунда. Сизде карасам мындай кичинекей үй гүлдөрүнөн тартып көчөт бардык выборыңыз көп экен. Ошон үчүн сизге токтогон себеби ошол. Рахмат. Мындай булар карликовый гүлдөрдүн катарын толуктайт. Бул өтө бийик чоңойбойт дагы, ушул тынымсыз гүлдөй турган гүлдөр да. Бул горшокто өсөт, анан жерге өсүрүп күзгө чейин эшиктин астыларын кооздоп турулса боло турган гүлдөр да буларчы. Кышын жайын сезон карабай тандабай турган гүлдөр. Гүлдөйт булар постоянно. Бул жагына өтсөк эле эми арчалар турат. Арчалардын бул жерде 2-3 түрү бар окшойт мындай менин байкашымча. Булар тууралуу өзүңүз маалымат берсеңиз бир аз. Туя кинишка деп коет, сасна деп коет булардын. Булар дагы ушул эми көчөлөрдү кооздогонго, мектептерди, окуу жайларды, ушундай ишканаларды кооздогонго булар өтө ыңгайлуу, бат өсүүчү дарактардын катарын толуктайт да. Ийне жалбырактуу дарактардын катарын толуктайт. Баасын дагы бир айтып койбойсузбу? Баасы буларды мен 400 сомго чейин саттым. Чоңдоруну, кичикейлерди 100 сомго чейин берип атамын. Анан моуларды 300 сом, 350ден берип атам. Мына бир аз башкача сорту. Буну эми 400 сомдон берип атамын. Ооба. Булар аз калды. Бул көчөттөр сизге кайсы жактан келет? Арчаны же өзүңүздөрдү өстүрүп? Биздин өзүбүздө дагы өсөт, бирок буну өстүрүш кандайдыр биз көнбөгөнүбүзгө байланыштуу. Мен Өзбекстан Республикасынан алып келем. Гүлдөрдү Өзбекстандан алып. Ооба, булар Өзбекстандан алып келген, мен Канттан алып келген, голубой элдерим бар бул жакта. Анан булар юка гүлдөрү, булар дагы кышын жазын ушундай жапжашыл болуп турат. Өзүнчө көрүп берет, бул гүлдөйт, гүлү бар. Тетиги дроп деген гүл.
Ал деле о жазын кышын ушундай жапжашыл болуп өзүнчө зданиялардын астыга өзүнчө бир кооз берип турат да. Анан жайында гүлдөйт. Жайында гүлдөйт ал. Ооба, гүлү бар алардын дагы. Эми булардын баасы кандай ошондо? Булардын баасы сортуна карата. Сортуна. Бул азыр өтө жакшы Виктория деген сорту келген. Булар 400 сомдон элге берилип атат. Оптовый, ооба. Оптовый баасын айтасыз. Оптовый базар, ооба. Тетигилер 300 сомдон берилип атат, дроптур. Оптовый баа. Мен основной оптом баада беремин да. Оптом иш кылат экенсиз. Мындайча айтканда өзүңүздүн эле дыйканчылыгыңызга, багбанчылыгыңызга кошо бул гүлдөрдү алып келип коюпсуз. Ооба, кошумча. Бул энди замандын талабы да, кам. Ассортимент. Ооба, ассортимент. Элге ушул нерсе керек экен. Быйылкы жылда ушуларды ниет кылып, максат кылып, өткөн жылы бир аз аралаштырганмын ушундай нерселерди элге керек экен. Ошон үчүн быйыл ассортиментти көбөйтүп алып келдим да. Эми булар тууралуу маалымат берип болдук окшойт. Эми өзүңүздүн дыйканчылыгыңызга, жеке багбанчылыгыңызда өскөн, өзүңүздүн местный алма, өрүк көчө, шабдалы көчөттөр тууралуу маалымат бере кетсеңиз эже. Ооба. Булар деле сатылат окшойт. Ооба. Булар дагы сатылат. Булар дагы Өзбекстан мамлекетинен алып келген республикасынан. Бул мушмилла деген дарак жазын кышын жалбырагын төкпөйт. Ошо үйлөрдүн астына өзүнчө кооз берип туручу дарактар. Анан бунун жайында мөмөсү бар. Мушмилла деген дарак. Мушмилла. Ооба. Бунун эмеси мөмөсү өтө адамга жагымдуу. Касиети бар экен. Адам баласынын иммунитетин көтөрүүчү мөмө алат экен. Ошондо мен түшүнгөнүм боюнча куурма дарактын бир түрү. Ошол сыяктуу. Ошо баягы анжир деп коет, инжир. Ошондой дарактын катарын толуктайт экен да булчу. Булардын даанасы штугу канчадан эми оптом баалары? Оптом баалары 2000 сомго чейин. 2000 Ана сомго келишим баада берилип атат да. 1,5 миңден 2 миңге чейин сатылып атат. 2000 сомго чейин. Ооба. Номериңизди дагы айтып өтөбүз. Бул жерде дагы арчалардын түрү бар экен эми. Ооба, бул жакты Бишкекке барып, Бишкектен Канттан алып келдиңиз. Канттан алып келдим, атайын элге ушулар керектүү үчүн алып келдим да. Булар кайсы сортуна кирет булар? Голубой эл. Голубой эл. Тяншанский. Тяншанский элдер могулар. Булар, Ооба. Тяншанскийлердин баалары канчадан эми? Буларды 3 миңге чейин сатып атам, буларды 4 миңге чейин деп турам, бирок келишим баада берилип атат. Келишим баада. Ооба. Эми буларды айтып болдук окшойт. Эми дыйканчылыгыңыздын, өзүңүздүн багбанчылыгыңыздын, өзүңүздүн багыңызда кол өстүргөн көчөттөрүңүз тууралуу маалымат берип, бааларын айтып койсоңуз. Анда маселе ушул дарактан баштасак, бул кайрылып турган мындай өзгөчө дарак экен. Кандай дарак эми бул? Буну титовник дейт, тыт гүлү. Бул дагы декоративныйлерге кошулат. Буну деле Өзбекстандан алып келгенмин. Тетиги сосна. Сосна. Булар деле Өзбекстандан, анан калган булар бүт баардыгы дыйканчылык. Өзүңүздүн дыйканчылыгы менен. Дыйканчылык, булар вишнялар. Кара гилас. Кара гилас. Ооба, ошондой. Ачуу гиластар. Ачуу гиластар, ооба. Майда. Ооба, майда ачуу гиластар. Бул ачуу гиластардын баалары канчадан эми? 35тен, 35 сомдон. 35 сомдон ушуларды берип атасыз. Ооба. Бул жанында турган көчөттөр кандай көчөт болду? Алар нак көчөттөрү. Нак. Грушалар. Грушалар. Канчадан грушалардын? Грушалардын баасы 70 сомдон. 70 Ар кандай сомдон. сорттору бар, ооба. Түрүнөн бар. Ооба. Түрүнөн бар. Анан бул жерде дагы бир көчөт турат да мына алдында. Булар инжир. Могуларбы? Булар Анжир көчөт. Анжир көчөт. Эки сорту. Анжир көчөттөр канчадан? Анжир көчөттөр дагы 70 сомдон. 70 сомдон баалар. Оптун бааларын айтып атасыз. Ооба, оптун бааларын айтып атам. Анан булар алмалар, алма көчөттөрү, жайк алмалар. 40 сомго чейин, бирок 30 сомдон 40 сомго чейин келишим бар. 40 сомго чейин берип жатасыз муну. Ооба. Булар өрүктөрдү 50 сомдон 70 сомго чейин келишим бар. 50 сомдон 70 сомго чейин. Анан алма көчөттөрүнө дагы бир аз токтолоюн. Сиз башка жерде дагы эмеңиз бар окшойт, точкаңыз. Бул жерге азыр эле баягындай аз көрүнүп турат. Булар Основной багыңызда, поляңызда окшойт, Ооба, поляда, ооба, полядан казып келгенде анан азыр эми бир аз убакыт өттү да, где-то 15 күн мурда оптом сатылган. Ошолордон калган остатыктар да эми булар эми сатылып атат, чекеден сатылып атат. Баягы клиенттердин өзүгө жаккан көчөттөрдүн бүт баарын дыйканчылыкта оптом өткөзүп бергенбиз. Алар алып кетишкен. Бу жерде алманын канча түрү бар сизде? Бул жерде азыр алманын түрү семиренка бар,
жайкалма бар, превосход менен крипсон алма бар. Крипсон алма. Ооба. Түрү бар экен да алманын. Бар, Тапса болот экен Бар, сизде. бар, ооба. Ошондо жалпысынан эле кыскартып айтканда Алман- баалары орточо эсептеги Ооба. бааларды айтсаңыз, 30 сомдон 40 сомго чейин келишим баада. крипсондор деле ошол эле Ооба, бар. 40 сомго чейин. 40 сомго чейин экен. Келишим баада. Бул жерде мына крипсон көчөттөрү дагы турат. Алманын түрлөрүн алсаңыздар болот. Эженин өзүнүн ишкер эжебиздин дагы номерин сиздерге калтырып өтөбүз азыр. Бул жакта терек баалары дагы бир-эки көчөттөр турат. Ошолорду көрсөтөбүз дагы, номерлерин калтырабыз. Биздин региондорго, башка облустарга кандай жеткирүү шарттары каралган экен, аны дагы бир жолу маалымат берип бөлүшүп өтөбүз. Эже айтсаңыз, бул жерде теректер дагы бар экен, Ооба, теректер да бар. тамырлуу теректер. Ооба, тамыры бар теректер. Канчадан эми теректер? Буларды оптумга мен 20 сомдон берип атамын. Данасы 20 сомдон Ооба, берилет. оптумга. Ар бир мындай буу байланган бир Ооба. буу канча? 50 штуктан бар, 20 штуктан бар, ушундай ар кандай байланган. Ким кандай алам десе ошондой бар экен да. Ооба, бар, ооба. Булар дагы эле шабдалы окшойт. Жок, шабдан менен булар бадамдын түрү бар. Бадам Эки дагы бар. ооба, бадам бар, ооба. Мына көптөп атат өзүнө төрө ташкан мына. Уже жалбырак чыгара баштады. Бадам бул местный бадамбы же бул дагы Булар алып келиндиби? местный булар. Местный ооба. бадамдар. Бадамдардын данасы канчадан болду? Булар оптумга 60 сомдон берип атабыз. 60 сомдон, бадам 60 сомдон. Ооба. Бул гилястар башка түрлөр окшойт да булар дагы. Ооба, гиластар эми гилас бар. Гиластар да гиластар. кокон гилас булар, ооба. Булар канчадан эми гилястар? Буларды 150 сомдон оптумга берип атамын. 150 сомдон баасы. Ооба. Бул башкача Оптумга берилип атам. Булар булар бие. бий алма. Ооба, булар бие алма 70тен берилип атат. 70тен. Буларчы? Курмалар 70тен берилип атат. Булардын сорттору бар. Эми Азыр 2 сорту калды. эки сорту калды. Ооба. Сизде эми мындайча айтканда, жалпысынан айтканда көчөттүн түрүнөн эле бар экен. Бардык Ооба. көчөттүн Ооба, түрүнөн. бар да бар. Бул жерде мен көрбөгөнүм эле бир лимон болду да. Лимон жөнүндө маалымат бериңизчи. Лимонубуз бар болчу. Лимонду өзүбүздө өспөйт, негизи өстүргөн адам киши жок болгонго байланыштуу Өзбекстандан алып келебиз. Өзбекстандан. Булар болсо алдырып бересиз. Ооба, заказ кылса алып келип берип атабыз. Заказ кылсаңыздар алып берет экен. Эми Ооба. ушундай башка биздин областтардан, мисалы Жалал Абад, Ош областтарынан, коңшу областтардан сизге заказ кылып салдырса болобу? Кетип Ооба. атабы ушул жерде? Мен Ооба. байкашымча ушу сиздин жаныңыздан кетет. Ооба. Чоң грузовой машиналар. Ооба, бүт баары ушу биздин местабыздан кетет. Күнүгө машина кетет, кечээ күнү дагы 2 чоң машинада жүк чыгардык. Алар кетишти. Жолдо баратышат. Бирөөсү азыр экөөсү тең эле ала берге жетип калды. Бишкекке Ооба, чыктыда. Бишкекке. Номериңизди айтыңчы анда сиз өзүңүз менен консультация дагы бересизби мына жаңы Ооба. бак жаткандарга? Ооба, кандай беремин. Беремин. болот? Себеби мен бала мезгилинен көчөттүн ичинде чоңойгон аялмын. Дыйканчылыкты бүт баарын жасаганмын. Колумдан келет. Анан ишеничтүү мен берем да советимди. Номериңизди айтыңыз. Сизге Номерим 0772 82 15 03. номер менен байланышса болот. Ооба. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, ушундай көчөттөр керек болсо эженин өзү менен байланышасыздар. Дал ушул мен турган мына контейнерден Кыргызстандын аймактарына жүктөр жөнөп жатат. Мындай газелдерде, чоң фураларда жүк чыгып кетет экен. Андыктан кандай көчөт керек болот? Лимон көчөттөн тартып, гүл көчөттөргө чейин бардык ассортиментин тартып койдук. Эженин өзүнөн маалымат алып салдырсаңыздар болот. Лайк басып коюңуздар, саламатта калыңыздар.